Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendешler, qadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбызды сактасын. Мусулман адам жараткан Алланын сүйкүмдүүсү. Ажабан лил амрил муъмин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, момун адам, иманы бар адамдын иши өтө таң калыштуу. Эгерде буга бир жакшылык келсе, шүгүр кылса, буга жакшы сооп берилет, Алла разы болот. Кыйынчылык жетсе, сабыр кылса, дагы жакшы, жакшыраак деп айтсак болот. Буга да Алла Таалам жакшылык берет. Бирок момун адам мындай экен да, инсанчы, жакшылык берилгенде шүгүрдүн ордуна кутуруп кетет экен. Иштери жакшы жүрүшө баштаганда 5 вакыт намазы азая баштайт экен. Иштери жакшы жүрүшө баштаганда азыраак дуа кыла баштайт экен. Уже мен бүтүрүп атам деп калат экен да. Мен де чечип атам депчи. Мурда ага чейин жок, чече албайт эле бул. Саартан кечке Алла сен чечесин, проблеманы сен жоёсун деп атты эле, уже азыр Алла бере баштаганда шүгүрдү көбөйткөндүн ордуна бул шүгүрсүздүк күчөйүп кетет экен да. Бул жакшы эмес. Бирок биз билбейбиз да жакшылык каерде экен. Алла субханаху ва таала айтат: "Силер бир нерсени жакшы көрөсүңөр, бирок ал силерге жаман болот" дейт. Ал силердин акыңарда дүйнө ахиретте жаман. Кээде бир нерсени жакшы көрбөйсүң, жек көрөсүң, бирок ал сен үчүн жакшы дейт. Кыскасы айтканда, Алла билет, силер билбейсиңер. Ошон үчүн бизде момундун адамы жакшылыкты го Алладан деп билебиз. Жамандык келсе да Алладан, бунун аркасында данышмандык бар деп билиш керек да. Жакшылык келсе, аркасынан Алхамдулилlah, Алла Таалам жеңилдик берди, жакшылыгы бар. Бирок сыноо келсе, данышмандыгы бар. Сыноо келсе, данышмандыгы бар. Мусулман адам туган ишенимин оңдош керек. Эркек болсун, аял болсун, мансапта болсун, жөнөкөй жерде болсун, айырмасы жок. Ар бир адам кыямат күнү биринчи ишенимден суралат. Ишеним, Аллага болгон ишеним, Куранга болгон ишеним, пайгамбарга болгон ишеним, ахиретке болгон ишеним, периштелерге, тагдырга болгон ишеним. Бул сурайт. Өлгөндөн кийин тирүүлүү боюнча ишеним. Бунун бардыгын иман, этикад, акыйда деп айтабыз. Негиз. Ошон үчүн биз ар бир мусулман адам ишенимин оңдош керек. Кандай ишенимин оңдош керек? Мени жоктон бар кылуучу Алла, ааламды дагы бар кылуучу Алла. Өзү көзөмөлдөп, өзү жүргүзөт, ошол лайыктуу ибадатка. Мына ишеним. Жаратуучу бар, бул ааламдын кожоюну бар. Мага өмүр берип жаткан зат бар. Макулбу? Ошол Алла субханаху ва таала ошол оңдойт жашоомду, дүйнөмдү да, ахиретимди дагы. Ошол бүтүрөт кажеттеримди. Дүйнөмдүн кажети кичинекей, ахиреттин кажеттери чоң. Түгөнгүс. Экөөнүн тең кажетин Алла бүтүрөт. Мына момун адамдын ишеними. Аллага болгон туура күмөн болуш керек. Жаман күмөн кылбаш керек. Алла тууралуу шектенбеш керек. Алла субханаху ва таалага башканы теңебеш керек. Алла субханаху ва тааланы жалгыз деп бардык сыпаттарды Алла субханаху ва таала жалгыз. Ишенимди оңдоо, амалдарды оңдоо. Күн сайын алхамдулилlah намаздарыбызды оңдогонго, ибадаттарыбызды оңдогонго, ибадат. Кур'ан окуу ибадат, Кур'андын сабагы ибадат. Биздин жашообуздан Кур'ан канчалык узак болуп кетсе, гайып болуп кетсе, ошончолук жашоо тузсуз болот. Берекесиз болот. Жашоодо Алла субханаху ва тааланын райымы, Алла Тааланын берген жакшылыктары болбойт, Кур'андан узак болгон сайын. Ошон үчүн Кур'ани Карим менен достошойлу. Кур'анга убакыт берейли. Кур'ан жетиштүү эле эмес, ашыкчасы менен. Аша кетет бул. Кур'ан биздин жашообузду оңдогонго жетиштүү эле эмес, ашыгы менен.
Баарыбыздын жашообузду оңдогонго жетиштүү Куран. Баарыбызды бактылуу кылганга Куран жетиштүү. Куран-Курани Карим. Ошон үчүн Курани Каримге күн сайын алхамдулилля сиз өзүңүз суроо бериңиз өзүңүзгө. Сиздин жашооңузда Куран барбы, жокпу? Куранды дагы ойлонуп, шашылбай окуп, туура окуп. Куранды биринчи туура окуп. Андан кийин шашылбай окуп. Сеп окуп атканды кичине ой жүргүзүп окуйлу. Ушул нерсе бактылуулукка жетелейт. Ушул нерсе көңүлдү ачат, жүрөктү ачат, бакытты ачат, жолду ачат. Dünya ahirette açat Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitebi. Kur'an-ı Kerim. Ötkönki sabaklarda elhamdülillah Fatiha'nı öttük, İhlas'ı öttük, Falak'ı öttük, Nas'ı öttük. Allah Ta'ala'nın jardamı sizlerin akbatanızları menen. Ben bugün Kuda kalasa Kavsar. Kavsar suresinin kıska süre 3 ayattan birok Allahu Akbar. Bunun mazmunu öte tereң. Bunun mazmunu öte tereң bu. Bunun jakşılığı Allahu Akbar. Jegi jok, çegi jok, ayağı jok. Allah subhanahu wa ta'ala özünün ululuğunu aytadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özünün kasiyetini aytadi. Bere turgan nersenin kasiyetini aytadi. Emne nerseni berip atadi, kim berip atadi, kimge berip atadi. Allah'ın ırolop tartulagаны kançalık al. Allah turgan Peygamber Muhammed aleyhisselam emneni alıp atadi. Allah emneni berip atadi. Kavsar. Allahu Akbar. Şoň üçin Kur'an'dı gün sayın okuylu. Bir dağı tünübüz, bir dağı gündüzübüz Kur'an okubastan, Kur'an'dan ayatısız ötkütmesin. Kur'an bizge joldoma berip atsa, bagıt berip atsa, bakıt berip atsa, аны таштап коебуз. Бардык нерседен сизди алхамдулилlah алып чыгып кетет. Бардык сыноолордон эң чырайлуу жол менен, эң амандык жол менен, эң берекелүү, эң бактылуу жол менен алып чыгат сизди. Kur'an. Allah Taala Kur'an arkылуу көптөгөн коомду көтөрөт. Kur'an menen götөрөt. Kur'anды урматтаган, таазимдеген, Kur'anга маани берген, Kur'an окуган, Kur'андын азаматын, Аллахнын каламы деп, жаратуучунун сөзү. Пайгамбарлардын сөзү эмес да. Периштелердин да сөзү эмес. Жабраил алейхиссалам сөзү эмес бул. Мухаммад алейхиссалам сөзү эмес. İnsan cin kayakta kaldı. Allah'ın sözü. Kim uşunu tazim kılsa, urmattasa Allah'ını götürüt. Götürüt Allah Ta'ala'nı. Kayısı ulut bolsa, oşo uluttu götürüt. Şundaslar mı? Kayısı ulut Kur'an-ı Kerim'de urmattasa, Allah götürüt. Kayısı doğru da urmattasa, oşo doğru da adamları götürüt. Kim gana bolmasın? Sodager bolavu, sayasatçı bolavu, dıykançı bolavu, öңү кара болобу, кембагал болобу, оорулуу айырмасы жок. Куранды ким таазим этип, Куранды жакшы көрүп, Куранды жүрөгүнөн сый урмат берген, Алла субханаху ва таала көтөрөт аны. Көтөрөт Алла субханаху ва таала, даражасын көтөрөт. Бактысын көтөрөт Алла Тааланын. Кими Куранга көңүл бурбайбы, кош көңүлбү, Алла аларды түшүрөт. Кандай гана бай болуп кетпесин. Кандай гана улут, кандай гана уруу болуп кетпесин. Кандай гана күчтүү, кандай гана бай, кандай гана мансаптуу болбосун, Алла аны түшүрөт. Алла түшүргөндү эч ким көтөрө албайт, билип коюң. Алла көтөргөндү эч ким түшүрө албайт. Ушуну да жакшы билип коюң. Бул биздин ишеним. Ал-Муиз, ыззат берүүчү, аброй берүүчү, авир берүүчү, бакыт берүүчү Алла өзү. Фа иннал иззата лиллахи жами'a. Allah'a taandıq, dünya ahirettin bardıq izzatı, bardıq baktılıq, bardıq adamdın izzatı dağı, toğluk izzat dağı Allah'a taandıq bu. Allah kimdi kalasa kordaydı, kimdi kalasa götürüdü. Şunun için tuğandar, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitebini okuylu. Bayağındayda azırkı tuğra okuğanға birinci. Vakıtı tekke getirbeyle, özgöçü, kışkı mezgilde Allahu Akbar, al-ganime barida. Ganima barida bulgандай, бұл суық мезгилде, бұл ушундай олжолуу мезгил болот экен, сооптуу мезгил болот экен, ибадаттын учуру болот экен. Зикир, дуа, Куран окуйун десеңиз, таң атпай турган учур экен бул. Түн алхамдулилlah кенен,
күндүзүн Алла субханаху ва таала көбүнчө азыр үйлөрдө караган, үйдө турушат. Жайында жүрөт көчөдө кийлеришкен. Бир көпчүлүгүн карасаңыз, алхамдулилlah үйүндө. Бардык махлук эле үйдө азыр адамдар бир эле адам деген махлук көчөдө. Бардыгы эс алып атат, ушулар эс албайт. Мейли, кандай болгон чакта да туугандар, келиңиздер иншалла Куранга. Биздин алхамдулилlah ишенимибиз Куранга оңдойлуу. Неде оңдойлуу? Куран мага жол көрсөтүүчү. Ушул кыямат күнү мага шапаат кылуучу. Куранда менин жана бүткүл адамзаттын тагдыры. Куран-ы Каримде бизге чейинки тарых, азыркы биз өлгөндөн кийин бейиш тозоктун тарыхы. Бардыгы чын, бардыгы адилеттүү. Өкүмдөрүнүн бардык мейли буйрук иретинде болсун, тыйы иретинде болсун, адилеттүү. Курандын өкүмү. Канча окуя Алла Таала Куранда берет, мейли пайгамбардын окуясы болсун, пайгамбардыкы эмес окуя болсун, бул окуялардын, кыссалардын бардыгы чын. Ичинде сабактар бар, үлгүлөр бар, мисалдар бар. Адам баласы өзүнүн жашоосун оңдогонго, туура багыт алганга, туура ишеним алганга, макулбу? Бул аламдын кожоюн тааныганга, жакшылыкты ала тургандын жолун, жамандыктан сактана турган жолду Куран-ы Карим Алла субханаху ва таала ушундай ыйык берген. Ошон үчүн эң биринчи негизги булак Куран. Бардыгынан алдын турат. Бардыгынан алдын турат туугандар. Курандай шапаат периште да кыла албайт, периштеден алдын турат. Пайгамбарлар да кыла албайт, пайгамбардан алдын турат. Куран-ы Каримде шапаат бир да периште, бир да пайгамбар кыла албайт. Курандай шапаат. Алланын каламы гайры махлук. Бул махлук эмес Куран. Ошон үчүн иншалла өзү Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын бу дүйнөгө келгендин максаты ушул эле, Куранды чечмелеп берүү. Тибяны кулли шей, Куранда ар бир нерсени ачык, айкын, макулбу, баяндап. Ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү тили менен, чечендиги менен, данышмандыгы менен, илими менен ушунун бардыгын үммөткө алхамдулилlah Куран-ы Каримдин ар бир аяттарын, ар бир сөздөрүн чечмелеп берип кеткен. Негизи максаты пайгамбарыбызды Алла Таала жиберген ушул болчу, Куранды жеткирген, Куранды чечмелеп берген. Пайгамбарыбыз үммөтүнө бардыгына буйрук берди. Баллигу анни валау ая. Эй, бу дүйнөгө келдиңер, жакын арада кетип каласыңар. Ким кайерде гана болбосун, дүйнө силерди алдап койбосун. Курандын бир аяты болсун, силер жеткиргиле. Бир аяты болсун менин тарабымдан, баллигу таблиг, жеткиргиле деген сөз. Анни менин тарабымдан. Валау ая, бир аят болсо да. 2 аят болсо дагы машаалла, 3 аят болсо андан жакшы, 4 аят болсо андан жакшы. Демек, мусулман адам жакшылыкты өткөрүүчү. Жакшылыкты алдыбы? Сразу өткөрөт. Өзүнө кармап калбайт. Проводник да бул. Бул жактан токтот көрөт, жакшылыкты өткөрөт. Токтотпой өткөрөт. Мусулман адам ушундай. Биз азыр бир нерсе алдыкпы, жакшылыкты өткөрөлү. Ата-энебиз бар, бала чакабыз бар, туугандар бар, эл бар, журт бар, адам бар, жакшы бар, душман бар, дос бар. Бардыгын өткөрө берели. Өткөргөн үчүн соо аласыз. Ал кабыл алабы, албайбы, кызыктырбайт сизге. Сизге сооп бериле берет. Сизге эмне болот? Сооп бериле берет. Канча жеткирсеңиз, ошончо сооп аласыз. Канча кыйналып жеткирсеңиз, ошончолук көп сооп аласыз. Канчалык кысымдуулукта, канчалык тоскоолдукта, канчалык напсиге жакпагандыкта жеткирсеңиз, ошончолук сообун аласыз. Бар бирдей болбойт. Бар кандай? Бирдей болбойт. Ал-ажру аля кадри насабик. Сооп сенин машаккатыңа жараша болот, кыйынчылыгыңа жараша болот. Сууктагы даарат менен жайдагы даарат экөөнүн айырмасы бар да. Напсы каалаган учурда напсиге мечитке келген менен напсы каалабаган үчүн напсы эки айырмасы бар. Чоң нерсе бул. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда, баширил машаин, эй, кушка барабы айтып койгула. Басып келгендерге, физдулам илал масажид, мечиттерге, машаин илал масажид, мечиттерге жоо басып келгендер, физдулам караңгылыкта. Эмне менен кушка бар айтса, бинурут там яумал кыяма,
кыямат күнү толук нур менен тирилет булар. Жарты нур эмес, толук нур менен. Кимдерге айтып атат? Караңгыда мечитке келгендерге. Караңгайсы шам намаз, караңгайсы куптан намаз, караңгайсы багымдат намаз. Мына ушул учурларда келгендерге. Жөндөн жер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан жок да. Ошон үчүн айткан, напсы каалабаган учурда даратты толук алгандарга, охо, заликум рибат бул. Бул өтө улуу соопту. Жөнөкөй нерсе эмес бул. Улуу даража бериле турган буларга. Кафаратка кирет, күнөөлөрдүн күнөө кечирилгендерине кирет. Даражалардын көтөргөндөрүнө кирет. Рибатына кирет. Исбагыл вуду алал макари. Даратты толук алуу напсы каалабаган учурда. Ал качан суукта каалабайт да. Эптеп бүтүрөйүн дейт. Токто. Деди ошону ала турган болсо. Кичине азыр башы ооруп атат, ичи ооруп атат. Напсы каалабаган учур болуп калат да. Уйкусуроп атат, чарчап атат. Сапардан келди, караса тахажжуд. Аллах. Мына ошол учурларда напсы кичине каалабаган учурда кичине даратты толук алып отурган болсо, ох, бул даража. Көрө бересиң мына. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Ошон үчүн иншалла Кур'ан менен жашообузду нурлайлы. Не менен туугандар? Кур'ан менен келиңиздер тууган. Ушу бүгүнкү түнүбүз Кур'ан менен аз болсо да бир жарым саат Кур'анга берип коюңузчу. Эртеңкини да көрө жатарбыз иншалла. Кимдин тагдырында күн чыгат, кимдин тагдырына күн чыкпайт, эми Алла Таала өзү билет ал. Ошон үчүн иншалла биз бирок ушундай убактыбызды текке кетирбей, Кур'анды баягында туура окуганга аракет кылайлы. Бир, бул сиздин жоопкерчилигиңиз. Кайсы аалымдан, кайсы карыдан туура окуйсуз, сиз өзүңүздүн аракетиңиз. Кара, сиз өзүңүз ооруп калсаңыз, врачка өзүңүз барасыз да. Өзүңүз издейсиз да, туурабы? Машинеңиз бузулуп калса, стого барасыз, туурабы? Курсагыңыз ачса, столовойго барасыз. Бар, туурабы? Уйкуңуз келсе, үйүңүзгө барасыз. Да бала чаканы бакканга акча керекпи? Дордойго өзүң кылып атпайсың ушунун бардыгын элечи. Ал акылы өзү талап кылып атат. Кудум ушундай биз Кур'ан үйрөнүүнүн талабы дүйнө ахиретиңизге бактылуулугуңузга сиз өзүңүз аракет кылың да. Имам менен сүйлөшүңүз. Мейли азыр ушул учурда сиз медресеге кире албайсыз. Медреседе сиздин жашыңыз, жумушуңуз, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок сизде. Бирок анда мечит бар, алхамдулилlah. Кайсы намаздан кийин? Асырдан кийинби, багымдаттан кийинби, пешинден кийинби, ушу имамданбы, сүйлөшүппү, акысын төлөйсүзбү, кызматын кыласызбы, кандай кыласыз? Кыскасы айтканда көңүлүн табасызбы? Кураныңызды оңдоп алыңыз, үйрөнүп алыңыз. Тамгалардан алхамдулилlah неме кылып. Экинчи, шашылбай окуйлу, ойлонуп окуйлу, пикир кылып окуйлу, маани берип окуйлу. Аны көрөсүңүз иншалла. Нар жагын Алла Таалам кылды. Аллахым баарыбызга жардам берсин туугандар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна а'тайнакал кавсар фасалли лираббика ванхар инна шанияка хувал абтар. Кавсар сүрөсү. Алла субханаху ва таала айтат: Инна албетте биз. Охо, Алла Тааланын кудайлык күчү, кудурети, улуулугу. Алла субханаху ва таала Кур'анда албетте биз деп айткан болсо, өзү жалгыз эле, бирок биз деп айткан, буну ушу көпчүлүк күчкө далалат кыла турган. Макулбу? Кудуретке Алла субханаху ва тааланын ушундай улуулугуна далалат кылыш үчүн ушундай множественное число деп коет, көпчүлүгү менен алып келип коет да. Экинчиси, албетте биз дегенде периштелерди да кошуп айткан кээ бир алымдардын айтышынча. А'тайна кал, бердик саңа. Алла субханаху ва таала айтат: албетте биз бердик, башка эч ким эмес. Башка махлук пайгамбарыбызга эмне бере алат? Бүткүл адамзат биригип пайгамбарыбыздын акысын бере албайт турган, билип коюң. Пайгамбарыбыздын үммөткө кылган жакшылыгына, үммөткө алып келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бактылуулук жолуна разычылык, рахматты бүткүл адамзат биригип миллиард адам акысын бере албайт. Буну акысын бир гана Алла берет. Бисмилла. Ким берет? Алла берет. Ошон үчүн салаваттын бир мааниси ушундай. Аллахумма салли ала Мухаммад. Биз намазда айтып атабыз го. Аллахумма салли ала Мухаммад. Ат-тахиятта айтып атабыз го. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад. Кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Я Алла, биз Мухаммад алейхиссаламга разычылык, шүгүрчүлүгүбүздү айтып бере албайбыз.
анын жакшылыгына жетпейт биздин шүгүрчүлүгүбүз, ыраазычылыгыбыз. Чүнкү ошон үчүн Алла сага карайбыз, сен өзүң пайгамбарыбызды ыраазы кылып койгон деген кайрылуу. Не деген экен? Я Алла, өзүңдүн тарабыңдан пайгамбарыбызга райымдуулук, салават, дуруд бергин. Өзүң, я Алла, өзүң бергин. Аллахумма солли аля Мухаммад депчи. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын акысын бергенден ажизбыз, алсызбыз, күчсүзбүз. Сен, я Алла, өзүң райымдуулугуң менен, өзүң боорукерлигиң менен, өзүң пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салават бергин депчи. Макулбу? Мынакей мына жерде ушу айтып атканы, bu yerde inna yani i'laman bil azamati vel izzati ilahiyye. Kudaylık izzet, kudaylık ululuk ve i'lanan bil minnetil kubra. Ulu tartılısı Allah subhanahu wa ta'ala. Ala rasulihi paygamberi Muhammed aleyhisselam'a bil atiyye sallallahu aleyhi ve sellem teslimen kesiren abadan peygamberimizga bergenini aytып атат. Эми Allah bergen nerse кичинекей нерсе эмес. Ulu zat Allah Taala ululuğu menen berет. Atoynakal деп атканы саңа. Демек Allah Subhanahu wa Taala саңа деп башкага эмес. Башкага эмес. Башка адамга эмес, башка периштеге эмес, башка жинге эмес, башка махлукка эмес. Ey Muhammed, саңа биз берип атабыз. Саңа гана ка деген ушул жерде далалат кылып атат. Саңа гана деп атканы Каусарды саңа гана берип атабыз. Башкага берген жок Алла Таала. Макулбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул жердеги даражасын айтып койду. Албетте, инна албетте биз деп Алла Таала өзүнү мактаганга ылайыктуу. Алла өзүн мактагандай, өзүн улулагандай, өзүн Алла Subhanahu wa Taala алкыш айткандай бир да махлук алкыш айта албайт. Бир дагы таазим анчалык, бир жагы сана, хам, мактоо махлуктар айта албайт. Алла өзү айткандай. Бул бир. Ошон үчүн айтылып калат: "Ва хукка ли раббил аламин аятаала". Алла акылуу, ага таандык, улуулуктагы. Аллага таандык, Алла Subhanahu wa Taalaga. Азаматтагы, иззаттагы, бардыгы бул Алла Тааланын өзүнө сыпаты, өзүнө таандык сыпаты. Ушу сыпат менен Алла Таала сыпатталат. Имам Ахмад ибн Умар радıyallahu anhumadan keltirgen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qara'a hadihil aya data yawm alal minbar. Bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbarda Kur'an-ı Kerim'din ayatını okudu. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمًا قِيَامًا وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ деген аятты okudu. Bunu kim aytып атат? İmam Ahmad keltirgen Musnad Ahmad kitabinde İbn Umar'dan radıyallahu anhumadan rivayet. Peygamberimiz şu minbarda uşul ayatты okudu. Bul ayatты okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Buna uşunday. Oma qadrullah haqqa qadrihi. Alар qadırlagan жоқ Allah Taala'nın qanday qadırlaş керек эле акысындай. Улуулаган жоқ. Тазим, азаматын Аллахта баян кыла алган жоқ. Wal ardı jami'an qabdatuhu yawman qiyama. Жердин бардыгы кыямат күнү Алланын кабзасында болот, Алланын колунда. Асмандар бардыгы оролгон, курчалган болот. Алла Subhanahu wa Ta'ala'nın. Allah Ta'ala'nın kudretini. Subhanahu wa Ta'ala ma yushrikun. Жараткан Алла аруу зат, бийик зат. Мушриктер ширк келтирген нерселерден, сыпаттаган нерселерден, алар ошол сөлөкөт бутпарастарга сыйынып ибадат кылган Алла Таалага ушундай туура эмес нерселерди. Алланын кыздары бар. Алла Тааланын дагы ушундай бир окшош жардам берүүчүлөрү бар дегендерден Алла Таала аруу зат, бийик зат, андан таза зат Алла Таала. Ушуну айтып мындай dedi. Алла Subhanahu wa Taala бул жерде анан кийин өзүн мактап атат. Анал мутакаббир, мен мутакаббир. Анал малик, мен бадыша. Анал азиз, мен кудреттүү. Анал карим, мен жоомарт. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай аятты окугандан кийин Алла Таала ушундай деп өзү айтып атат деп минбар, пайгамбарыбыз турган минбар титиреп кетти да. Ушул коркконунан минбар ушул аятты окуп пайгамбарыбыз ушундай хадис айтканда минбар титиреп кетти. Жана айтты, ушу пайгамбарыбызды жыгытканга аз калды дейт.
Muslim'in rivayetinde ve fi rivayetinde Muslim قال ابن عمر حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه men minbarda qarab tursam minbar tüyünen qıymılday başladı deydi. Tüyünen qıymılday. Hatta inni la aqulu asaqitun. Men şunday dep aytıp qaldım. Men bu peygamberimizni jigitip salbasın depçi. Huwa bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazzardan rivayetini aytat. Uşu minbar hakada dep öz ayta başladı da termelip atqanı fajaa wa dahaba. Geldi, gitti, bardı, geldi. Uşunday qıymılday. Salasa marat 3 jol uşunday oldu deydi. Bunu imni üçün? Laqad khasha'al minbar. Minbar korkup ketdi. Ve ahadatul khashyatu min azamatillah. Allah Taala'nın ululuğundan anı korku qarmadı. Mutaassiran bi mawaizi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin nasihat, vaazından tasirlenip deydi. Minbar. Jigaç. Sebepten de mınday da tuğanlar. Allah Taala'nın ululuğundan, Allah'ın azamatından bardık nerseyle korkut. Korkpogон эле жүрөгүндө иманы жок эле адам, же болбосо иманы жок ошол жин, ушулар эле коркпосо, жансыз таштар, тоолор коркот. Корконунан таштардын баягы зоолордон кулап калат го кээде. Жөндөн жөн эмес, Алладан коркконунан дейт Куранда. Таш жарылып иле берет туган. Алладан коркконунан кулап түшөт булар. Бүгүнкү күнү келип окумуштуулар да айтып атат. Буларда таш биз ошо жансызга кирет десек, серонда кандай болбосун, буда дагы ушундай сезим бар экен дейт. Сезим бар экендигине бүгүн окумуштуулар кайыл болуп атат буга. Таш болбосо. А Курандын айтуусунда бир дагы нерсе жок Алланы арулабаган, Аллага мактап айтпаган. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi. Бардык Алла Тааланы арулайт, бардык Алла Таалага мактап айтат. Таштагы. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Allah Taala'dan korkkonda taş kulayt деп атат. Таштын кулап түшкөнү Allah Taala'dan korkкон себебинен. Allah Taala силер кылып аткан амалыңардан бекапар эмес. Андыктан жаман амал кылбагыла. Силер Allah Taala бекапар эмес болгондон кийин кабардар, жаман амал кылбагыла деп чакыруу. فالكبرياء والعظمة والعزة هي صفات ذاتية لله وحده. Allah Subhanahu wa Taala мындай тугандар. Al-kibriya улуулук. Көтөрүлүү, жогору сезүү. Такаббур деп коет го. Махлукта жаралганда текеберлик кылганга акысы жок. Лайыктуу да эмес. Бул күнөө болот. Бирок Алла Таалада бул күнөө эмес, бул сифат бул. Bu Allah'a taandır. Ошон үчүн Муслим шарифте келет. Абу Саид Худри жана Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риwayat бар. Экөө тең айтышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Якулуллах азза ва жал", Алла айтат экен. "Ал-иззу изари вал кибрия ва ридаи. Фаман юзаин юнази'уни аддабтуху." Ал-изз, иззат бар го. Бұл Алла Субханаху ва Таала айтып атканы изари дейт. Менин изарым дегени Алла Субханаху ва Таала бұл маңа тиешелүү, маңа таандык деген сөз. Өзү бирок изар деп кийимди айтат. Жамынчы, бирок изарым. Ылдый жакка жамынганда айтат, рида деп үстүнгө жамындан айтат да. Бұл эми бул жердеги Алла бул сыпаты, ошо Алла Субханаху ва Таала маңа таандык деген мааниси ушул. Иззат дагы, текеберлик дагы, кибрия дагы, улуулук дагы маңа таандык. Ким тарта турган, тартыша турган болсо менден, мен аны азаптайм дейт да. Демек ким текеберлене турган болсо, ким өзүн өзү бийик кылып авторитетти мен берем деп атат. Ушундай кыла турган болсо, мен аны азаптайм. Экинчи риваятта бар, кадафтуху финнар, мен аны отко таштайм деген сөзү бар. Мен аны отко таштайм. Демек бенде текеберленбесин деген сабак бар. İnsan tekebürlenmesin, insanga tekebürlengen layıktı emez. Bırak tekebürlikti şeytan alıp gelet, tekebürlik mene karşı görüşünüz, uşun atı cihad. Uşuğa sizge soğup verilet, tekebürlike karşı görüşü, bu ibadet. Oşun için Allah Teala 5 vakit namaz verdi, tekebürlikti sındırış için. Allah Teala'nı Allah'ın aldığında özündün tekebürliğinde sındırıp, korduğunu görsötü için 5 vakit namaz. Sebep insan bir tamçı atanın belinden sudan jaralgan. Bu dünyaya gelip
Бул өзүн тазкия кылып алса, тазалап алса, Кур'ан менен нурлап тазалабай турган болсо, буну шайтан оңой эле буну өзүнө дос кылат да. Оңой эле текебер кылып калат. Текеберликтен шайтанды сажда кылбай койду да. Ошон үчүн кетти да, бейиштен. Бул шайтандын сыпаты. Текеберлик кимдики? Шайтан ушундан. Ошон үчүн Алла субхана ва таала шайтанды азаптайм деди. Эми ким шайтандын аркасынан ээрчип текеберлик сыпаты менен сыпаттала турган болсо, ошону кошо азаптайм дейт. Ошон үчүн текеберликтен жүрөгүңөрдү тазалагыла дейт. Бул текеберлик өтө жаман нерсе, туугандар. Кимдин жүрөгүндө кыпын барабат болсо, бейиштин жытын жыттабайт деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Текеберлик. Текеберлик деп сахабалар сурады, я Расулаллах, бирөө мындай жакшы кийим кийингенди кааласа, жакшы улоону минген, жакшы бут кийим кийген, текеберликке киреби? Жок, кирбейт. Жакшы кийим кийине бериңиз, бул текеберлик эмес. Жакшы машина айдаңыз, жакшына үй салыңыз, текеберлик эмес. Жакшы төшөктө жатыңыз, жакшы диванда жатыңыз, текеберлик эмес бул. Жакшы тамак жеңиз. Текеберлик эмес бул. Текеберлик эмес. Текеберлик не? Десере гамтун нас ва батарал хак. Эки нерсе текеберлик. Адамдарды кемсинтүү, акыйкаттан жүз үйүрүү. Ушуну жаттап алыңыз, ушуну билип алыңыз, эстен чыгарып алыңыз. Ушу экөөнү сактаныңыз. Адамдарды кемсинткенден, өзүнөн төмөн көргөндөн, басмырлагандардан, гамтун нас дейт буну. Мына текеберлик. Мейли ал намаз окубайбы, мейли куникпи, мейли башка улуттанбы, кандай гана болбосун. Кайсын жагына кыскасы сиз көтөрүлүп атасыз, бийик сезип атасыз, мына текеберлик. Көп алымдар айткан, мен үйдөн чыккандан эң чоң коркунучум ушул текеберликтен корком. Эмне? Бирөөнү көрүп калсам, ошодон мен өзүмдү кичине бул деп өзүм бийик сезип, ушудан корком дейт да. Ушу эшикке чыкпайм дейт. Чыксам ушу көзүн сактап, барып сактап, я Алла, Алла деп барып, Алла деп кайтып келем дейт ушу. Бирөөлөрдөн өзүмдү кичине бийик көтөрүп албайын депчи. Эми дүйнөдө ар кандай адам бар да. Сизден кембагал бар, сизден алсыз бар, сизден жаш бар, сизден куник бар, сизден кир бар. Бар толтура адамдар бар. Ошону көрүп туруп сизге шайтан эмне кылат экен? Жогоруна алып келет. Бул болбойт дейт экен. Экинчиси акыйкаттан жүз үйүрүү. Акыйкаттан жүз үйрүбөңүз. Акыйкат кайсы? Аллах. Акыйкат кайсы? Кур'ан. Акыйкат кайсы? Пайгамбар. Акыйкат кайсы? Дин. Сиз мындан мындай жүз үйрүбөңүз. Жүз үйрүгөн ушул некен? Текеберлик деп атат. А так сиз улутуңузду жакшы көрүңүз, ата энеңизди жакшы көрүңүз, урууңузду жакшы көрүңүз. Кийинген башкалардан эчтеке, бул текеберлик эмес. Текеберликти түшүндүк, Демек Алла субханаху ва таала тугандар өзүнө алкыш айткандай, өзүнө сана айткандай, өзүн мактагандай, өзүн улуктагандай, бир дагы махлук андай улуктап алкыш айта албайт. Муслимдин риваятында келет. Айша радиаллаху анха момундардын энесинен айтылынат. Факат Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам таппай калдым. Зата лейлатин мин фираш, ушу бир түнү дейт таппай калдым пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жаткан эле туруп кеткен экен да. Карасам төшөктө жок. Фалтамастуху издеп калдым эле. Фавака яди колум ала кадамай. Пайгамбарыбыздын эки путуна колум тийип кетти дейт. Ва хуа фил масжид сажда кылганда экен. Пайгамбарыбыз көрсө сажда кылып турган экен. Айша энебиз мындай кылып турбайбы? Ал убакта чыракты тамызып отурган жок да. Мындай сылап издесе эле пайгамбарыбыздын путуна колу тийип калды. Ва хума мансубатан, эки путу мындай тик сайылып турган экен. Мындай жатып турган эмес, жоксо путу мындай турган эмес, тикке сайылып турган. Демек саждада деген сөз да. Ва хуа якул, пайгамбарыбыз айтып атыптыр, эмне деп дуа кылып атыптыр? Аллахумма инни ауду би ридака мин сахатик. Я Аллах, сен разычылыгың менен ачууңдан пана тилеймин. Разычылыгыңдын жардамың менен, я Аллах, ачууңдан, газабыңдан, наразычылыгыңдан пана тилеймин. Ва би муафатик мин уқубатик. Жана афият амандыгың менен сенин жазаңдан пана тилеймин. Ва ауду бика минка. Кыскасы, я Аллах, сен өзүңдөн, өзүң менен, жардамың менен, өзүңдөн, я Аллах, азабыңдан, жамандыгыңдан пана тилеймин. Ла ухси санаан алейк анта кама аснайта ала нафсик. Мына сөз. Мен саңа
алқыш, мақтоо айта албайм кандай, өзүң өзүңө алқыш сана айткандай. Пайгамбарыбыз ушу сөздү айтты да. Түшүнүктүбү? Пайгамбарыбыз болбосо адамзат, калайык калктын эң Алла Тааланын кыйын билген зат. Түшүндүңүздөрбү? Эң Алла Тааладан корккон, Алланы эң жакшы тааныган. Бардык пайгамбарды тааныйт, бирок пайгамбарыбыз тааныгандай. Бардык пайгамбарлар, бардык ыймандуулар Алланы билет, бирок пайгамбарыбыз билгендей эч ким андайга жете албайт да. Демек, ошого жараша пайгамбарыбыз канча билсе, ошого жараша мактайт. А бул жерде бирок дагы эмне деп атат? Я Алла, сен өзүң мактагандай мен мактай албайм. Сен өзүң алкыш айткандай, мен сага андай алкыш айта албайм дейт. Ошо дуасында, тахажжудда ошо дуасын кылат да. Айтып атат, эмне деп? Ла ухси санаан алейк. Ла ухси санаан алейк. Сага алкыш айтып эсептеп бите албайм деген сөз. Сени мактап, я Алла, эсептеп бите албайм деген сөз. Кама анта аснайта ала нафсик, кандай сен өзүңө алкыш айткандай деп. Устазыбыз, Кудай рахмат өтүп кетти. Муатта имам Малик, Муатта имам Мухаммад, Муатта имам Малик деген сабак берет эле, имам Джамил деген рахматулла алейх. Өтө акылдуу, өтө илимдүү, өтө таква. Муфти десең муфти, кары десең кары, алым десең алым, муназир десең муназир. Ушундай күчтүү адам эле. Машалла. Ошо киши айтат эле, мындай деген сөз бар. Я Алла, мен сенен өзүңдү сураймын дейт эле. Не дейт эле? Мен сенен өзүңдү сураймын, я Алла. Сенен башка нерсе кереги жок. Мен сенен өзүңдү сурайм деген. Я Алла, сени тапсам эле болду, башка эчтекеден болду. Ман ваджадалла ваджада кулля шей. Ким Алланы тапса, бардык нерсени тапты. Ман факадалла факада кулля шей. Ким Алланы жоготсо, бардык нерсени жоготту дейт. Жаратуучуңду тапкан болсоң, бардык нерсени таптың. Акыйкатты таптың, жакшылыкты таптың, бардык нерсени таптың. Сен жаратуучуңду таппасаң, жоготсоң, бардык нерсени жоготтуң андай, Мынандай дейт эле. А бул устазыбыз эмне деп айтты эле? Я Алла, мен сенен өзүңдү сураймын дейт. Экинчисин кара. Я Алла, мен сенен өзүңдөн пана тилейм. Сенен издеймин дегени, я Алла, сен разычылыгыңды издеймин, сенин өзүңдөн пана тилейм дегени, жамандыгына пана тилейм деген сөз. Айша энебизден ошол эле риваятта башка жерде келет. Түнкү намазды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям окуп атты эле, сажданы узартты. Мынандай деп айтат да. Кама Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям минал лейл фасалла. Пайгамбарыбыз түндө тахажжудка турду да намаз окуду. Фа атала суджуд, сажданы узун кылды, хатта зананта аннаху кад кубид. Турбай койду да саждаданчы. Айша энебиз айтат, мен ойлоп калдым, жан чыгып кетти. Кыймылдабайт го. Қалет фасами'туху яқулу фи суджудихи, анан кейін саждасында дуа кылганды угуп калдым дейт. Эмне деп? Ауду би ридака мин сахатик, ауду би афувик мин айқабик, ауду бика минка, ла ухси санаан алейка анта кама аснайта ала нафсик. Азыркы дуаны ушундай кылып атканды угуп калдым дейт. Сумма кал, кейін пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол намазды бүткөндөн кейін айтты. Атадрина айя лайлатин хадихи. Айша, сен билесиңби, ушу түн кайсы түн болчу деди. Намаз окуду, тахажжуд окуду, дуа кылган, ушу дуаны окутту дагы. Андан кийин Айша энебизге пайгамбарыбыз кайрылып айтып атат, намаз окуп бүткөндөн кийин. Айша, сен билесиңби, ушу түн кайсы түн болчу деди. Култу Аллаху ва расулу а'лам. Айша энебиз айтты, Алланын элчиси билүүчүрөөк деди. Мен билбейм деген сөз. Пайгамбарыбыз айтты, кала саллаллаху алейхи ва саллям, хадихи лейлатун нисф мин шаабан. Шаабан айдын жарымы болчу деди. Кайсы айдын? Бараат кечеси деп коебуз го. Я, не деген кече деп коебуз? Бараат кечеси деп коебуз. Шаабан айдын неси? Жарымы. Себептен Рамазан айдан мурда Шаабан келет, Рамазан айдан кийин Шаввал келет да. Ошон жарымы болчу дейт. Не дейт? Инналлаху таала яттали ala ibadihi fi leyletin nisf min Şaban fayaghfiru lil mustaghfirin ve yerhamul mustarhimin ve yuakhiru ahlal hiqat kama hum. Qaysi rivayet ekan? Bayhaqiyning rivayatında ekan. Mınday deydi. Allah subhanahu wa ta'ala o'sha Şaban ayının jarımında bendelerini jaratgan Allah subhanahu wa ta'ala göz salat ekan. Dağı ne qiladi deydi?
күнөөсүнөн кечирим сурагандардын күнөөлөрүн кечирет экен. Райымдуулук сурагандарга райымдуулук көрсөтөт экен. Жана кек сактагандарды өздөрүнүн абалында таштап коет экен. Не кылат экен? Таштап коет экен. Өздөрүнүн абалында кандай кек сакташса, ошо бойдон таштап коет экен. Бунун мааниси мындай да, кээ-бирине кек сактаган, ошол боюнча кала берет экен дагы, ал Шабан айдын жарымындагы берекелүү түндүн жакшылыгынан кур калат экен. Берекесинен кур калат экен. Райымдуулугунан кур калат экен. Демек тугандар, бу жердеги инна атайнакал каусар, Аллах субханаху ва таала албетте биз деп өзүнүн тазим азаматы менен айтып атканы, биз саңа бердик каусарды деп, махлуктардан эң Алла таалага улуу алкыш, сана, мактоо айтуучу бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Бардык пайгамбарлардын имамы, элчилердин имамы, бардыгынын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Себеп дегенде Аллага алкыш айтуу, Алла тааланы мактоо, макулбу? Ушул ар ким өзүнүн илимине жараша айтат да. Сиз биздин өзүбүзгө жараша. Бизде мурунку муун бар го, алардын илими күчтүү, өздөрүнө жараша. Анда мурунку муун, алардын илими күчтүүрөөк, алар өзүнө жараша. Табииндер, Аллаху акбар, өздөрүнүн илимине жараша айтат. Табииндер өздөрүнүн илимине жараша. Сахабалар алардан да күчтүү илимдүүлөрдүн, үммөттүн эң күчтүүлөрү, имандуулары, илимдүүлөрү сахабалар. Алар өздөрүнө жараша. Алардан жогору турган пайгамбарлар турат. Өздөрүнө жараша. Ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кандай экен? Адамзаттын эң илимдүүсү, эң данышманы, эң имандуусу, өзүнө жараша Алла таалага мактоо айтат да. Түшүнүктү? Себеп бул илим Алла тааланы тааныганга дагы, сыпаттарын дагы, зат, Алла субханаху ва тааланы камалат бардыгынан. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Ама валлахи инни ла а'ламукум билла." Эй кабардар дейт. Алла таалага ант ичип айтайын. Мен Алла субханаху ва тааланы силердин араңардан эң жакшы билүүчүмүн дейт. Жана эң катуу коркуучумун дегенде ва ашаддукум лаху хашиятан, жана Алла тааладан эң катуу. Демек, Алланы эң жакшы билген ким экен? Мухаммад Расулуллах. Эң корккон ким экен? Мухаммад Расул. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла таалага сана алкыш айтат эле, Алланы улуктайт эле, бардык акыбалда, бардык учурда, түнү дагы, күндүзү дагы, хутбасында дагы, мажлистеринде, намаздарында, тахаджуттарында, ар түрлү сыйга сөздөрү менен, субханаллах, өзү айткан пайгамбарыбыз код утия би жавамиул калим, мага ушундай бир сөздөр берилген. Себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн напсы калоосун сүйлөбөйт эле тугандар. Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахи юха. Пайгамбарыбыз эмнени сүйлөсө, вахиден сүйлөйт эле. Алла таала ва анзалаллаху алейкал китаба вал хикма. Алла таала сага китеп, Куранды, хикмат, сүннөттү, же болбосо Курандын сырларын түшүрдү. Сырынан түшүрдү. Бул дагы Бухариде жана Муслимде келген хадисте, шафаат хадисинде дагы бул ачык эле келет. Адам баласы бардыгына мурда айтып бергенбиз, Адам алейхиссаламга барат, эсеп китеп башталбайт. Ал үзүрүн айтат: "Мен ортого түшө албайм. Эсеп китепти баштата тура албайм. Алладан сурана албайм. Өзүмө жараша кемчилдик, жаңылыштар болуп калган." Нух пайгамбарга баргыла, ал дагы үзүрүн айтат. Ибрахим пайгамбарга баргыла, ал дагы айтат. Муса пайгамбарга баргыла, ал, Иса пайгамбарга ал, бардыгы жок. Ортого адамзаттын ортосуна түшө албайбыз. Эсеп китепти баштата албайбыз. Алладан сурана албайбыз. Бүгүн ошо эсеп китепке ортого түшкөн ким бирөө лайыктуу болсо, Мухаммад Расулуллах. Ошо гана ортого түшөт деп, ушул жерден уланысында фаятунани, адамзат мага келет деген пайгамбарыбыз. Фаякулун айтышат: "Я Мухаммад, эй Мухаммад, анта Расулуллах, сиз Алланын элчисисиз. Ва хатамал анбия, пайгамбарлардын мөөрүсүз. Ва кад гафараллаху лака ма тaqaddama min zanbik ва ма тааххар. Чындыгында Алла сизди кечирген, мурунку да кийинки барын. Ишфа лана ила роббик, Робуңузга бизге шафаат кылыңыз. Ана тара ила ма нахну фи, көрбөй турасызбы биз кандай абалда кыйналып турабыз дейт. Бардыгы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамзат кайрылганда,
ортого робуңузга бир шафаатка түшпөсөңүз болбой калды. Ортомчулук кылып ушул биздин маселебизди, башыбыздагы азыр кайгы проблеманы чечпесеңиз болбой калды деп кайрылганда, анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фа анталиқу иля тахтал арш, арштын түбүнө барамын дейт. Фа акау саджидан ли робби, ошол жерде сажда кылам робума дейт. Сумма яфтахаллаху алейха мин махамидихи ва хусни сана алейх. Кийин Аллах субханаху ва таала мага ушундай илхам кылат дейт. Жүрөгүмө, акылыма, рухума ушундай сөздөрдү Аллага мактай турган, Аллага мактоо айта турган, алкыш айта турган, сана айта турган сөздөрдү салат дейт. Лам яфтаху ала ахад мин кабли, менен мурда бирөөнө дагы, даже мага дагы ушул сөздөрдү айтпаган да. Ошол учурда гана Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга берет экен. Бир дагы адамзатка, пайгамбарга андай илхам берилген эмес. Алланы кандай сөздөр менен мактайт, кандай сөздөр менен Аллага алкыш айтат, сана айтат, буну бир Алла билет, бир пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ошондо билет да. Башка эмес. Ошондон кийин айтып мактап айткандан кийин сумма юқал, анан айтылына деген не деп? Я Мухаммад ирфа расак. Саждада болчу да. Аллага алкыш мактоо айтып атпайбы? Ошондон кийин Алла Таала айтат экен, башыңды көтөр дейт экен. Ирфа расак. Так? Не дейт? Васал туата. Сураганың берилет дейт экен сага. Сураганың берилет. Вашфа тушаффа. Шафаат кыл, шафаатың кабыл болду дейт экен. Не кылат экен? Сен ортомчулук кылып атасыңбы? Ортомчулугуң кабыл болду дейт. Ошондо пайгамбар айт, арфа раси, башымды көтөрөмүн дагы, фа акулу айтам, уммати я раб, уммати я раб, уммати я раб. О Робум, менин үммөтүмдүн абалы. Менин үммөтүм кандай болот экен? Ушу менин үммөтүмө я Алла бир рахмат назарыңды салсаңчы деп мынандай кылып кайрылат экен. Аллахумма салли аля Мухаммад, кандай болбосун, ушуну биз билейли, махлуктардан адамзат, жин, бардык периште болсун, бардыгынан эң улуу Алла Тааланы мактаган, Алла субханаху ва таалага алкыш сана айткан ким? Мухаммад Расулуллах. Ушуну жакшы билейли. Инна атайнакал каусар, демек бул жерде далил аля азаматил муъти, берүүчүнүн азаматына, улуулугуна. Ал ким? Алла Таала. Жана бул жерде аля караматил муъта, берилген өтө нерсеге дагы далил болуп атат. Кимге берилип атат? Мухаммад Расулуллахга берилип атат. Жана далил аля шарафил атия, жана берилген белекке дагы өтө жөнөкөй эмес экен. Улуу алгайсы каусар экен, каусар. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга гана өзгөчө, эч кимге бул берилген эмес. Кандайча бул ачык айкын бий айтылган. Имам Куртуби рахматуллахи алейхи айтат, каусар деген касрат. Каусар деген сөз өзү каусар, фауал минал касра деп. Мындай деп айтылат экен да, арабтарда кайсы нерсени санын, же болсо кадырын, көптүгүн айткылысы келсечи, каусар деп коет экен да. Ошон үчүн бул каусар дегендин бир мааниси тугандар хайры касир, көп жакшылыкты айтат. Өтө көп жакшылыкты айтат. А экинчиси каусар деп бая көлдү айтат. Ал экөө тең иншалла сиздерге азыр келет болсо, мубалага сыйгасында Муслим шарифте келет, Анас разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитте болчу дейт, бир маалда эле хуа фил масжид ид агфа игфаатан сумма рафа расаху дахикан. Пайгамбарыбызга вахий келгенде сүйлөшпөй калат эле. Үн чыкпай калат эле. Бирөө да сүйлөй албайт, өзү дагы сүйлөбөй калат. Вахий келгендечи, Алла Тааладан кабар келгенде. Ушуну айтып калат, игфа деп коет. Так, анан не болуп калды? Кийин пайгамбарыбыз башын көтөрдү дагы жылмайып калды. Анан айтылынды, ма адхакага я Расулуллах, о Аллахнын элчиси, эмне нерсени күлдүрүп атат сизди дедиле. Пайгамбарыбыз айтты, назалат алейя суратан анифан, азыр мага бир сүрө түштү, факарага окуду, бисмиллахир-рахманир-рахим, инна атайнакал каусар деп аягына чейин окуду. Дагы анан айтты, атадруна мал каусар? Сахабаларга айтты, эй, силер каусар дегенди билесиңерби, ал эмне? Дегенде сахабалар айтышты, кулна Аллаху ва расулуху а'лам, Аллахнын элчиси билүүчүрөөк. Пайгамбарыбыз айтты, иннаху нахрун ва аданихи Робби азза ва жал. Бул бир чоң дария деди. Неди? Дария. Нахр деп коет да, муну чоң дария. Алла Таала мага вада берген, алейхи хайрун касир, анда өтө көп жакшылык бар деди. Муслимдин риваятында келет, нахрун ва аданихи Робби азза ва жал фил жанна. Бейиштеги бир чоң дария. Ва хува хаузун, ал ушундай бир не?
көлмө. Хауз деп коет мындай. Чоң ушундай көлдө. Так, тариду алейхи уммати яуман кияма. Кыямат күнү менин үммөтүм, пайгамбарыбыздын үммөтү миллиард бияга. Ошонун бардыгы келип ошо суудан ичейин дейт экен. Себептен чаңко, укмуш алда ошондо келип ошол жерден ичишет. Аниятуху, анын идиштери бар го, идиш менен. Кээ бир жерлерде кружка деп айтылат. Кээ бир жерде идиш деп айтылат. Ошолордун ададу нужумус сама, асмандагы жылдыздардын санынча дейт. Кээ бир жерлерде субханалла асмандардын ал жерде мындай деп келген. Асмандагы жылдыздардын санынча фи лейлатин мусхия деп коет. Ачык айкын болуп турат го. Булутсуз болуп асманды көбүнчө жай мезгилинде мындай карасаңыз. Азыр Бишкектин асманы эмес, азыр эчтеке көрүнбөйт. Бүгүн Бишкектин асманы атын чыкпаса жер өртө дегенде, элдин баары билди го. Муну азыр көрүнбөй калды. Мурда көрүнөт. Кыскасы айтканда, ачык айкын болуп турса, ошондо көрсөңүз, жылдыз канчабы? Ошонун санынча экен. Пайгамбарыбызга берилген Каусардын идиштери ошончолук көп экен. Аллаху акбар. Таң калыштуусу мындай. Фаюхталач ал-абд минхум фаакулу рабби иннаху мин уммати фаякулу ма тадри ма ахтаса ба'дак. Ошол үммөтүмдүн арасынан кээ бирлери келейин дейт, бирок аны түртүлүп атат дейт да. Мынаны коюп берип койгула, мына келсин мен жаныма суу берейин десе, сен билип, ал пайгамбар айткан, менин үммөтүм коюп бергиле десе, аны кайра аркага түртөткөн да. Кач депчи. Ошондан кийин пайгамбарыбыз менин үммөтүмдү коюп бергиле десе, ал пайгамбарыбызга айтылып аткан, сен билбейсиң. Сен го бу дүйнөдөн кеткенден кийин артыңан эмне иш кылганын дейт экен. Артынан, сен артыңдан сен үммөткө бербеген динди, бул ошол бидат деп коет, мындайча айтканда, мына ал дин деп элдерди алдап, динге жаңылык киргизип, нововведение деп коет го, ошондой кылган адам. Ал сен суун ичкенге ылайыктуу эмес, турсуңдар дейт экен. Динге жаңылык киргизип. Мына Мухаммад алейхиссалам айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген, мындай берген, антикен эмес да, сен коркпойсуңбу? Пайгамбарыбыз айтпаганды кантип айтты деп айтасың. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейди. Ман кадиба алейя мутааммидан фалятабавва мақадаху минан нар. Ким мага атайлап ошо жалган токуй турган болсо, менин атымдан жалган сөз айта турган болсо, мен айтпаганды айтты деп, ал жайын дозоктон даярдасын деди. Ошон үчүн дин шариятта туугандар кичине этияттап мамиле кылыш керек, тактап мамиле кылыш керек. Эмне деген, кайсы деген, точ айтылган эмес, ошондой барбы, жокпу? Жок нерсени бар деп жаңыдан бир өзүнчө бир дин сунуштай бербеңиз. Сиздин напсиңизге канча жакса дагы, канчалык таасирлүү болуп атса дагы. Бул ошо диндин бир бөлүгү деп этикат кылып ишенген, ушу бидат болот. А эгерде жөн эмес, мисалы карап туруп, микрофон менен сүйлөгөн, пайгамбар сүйлөгөн эмес мындай микрофон менен. Же сүйлөгөнбү? Жок. Мен бирок буну бул диндин ичинде бир бөлүк деп айтпайбыз. Динди таркатканга бир жардамчы катары эсептесең эчтеке эмес. Бирок түшүндүң сарбы? Жокса машина, саат, көп нерселер бар. Сана карап туруп. Ошон үчүн кайсы нерсе динде, кайсы нерсе динге жардам бол, эки нерсе. Диндин ичинде бар деп. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан намаздан кийинки дуалар боюнча кээ бир жерде 3 жолу, кээ бир жерде 4, кээ бир жерде 5, кээ бир жерде дагы бир канча. Токто, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздан кийин дуа кылган сахабалар бар. Бирок 3 жолу дуа кылган, этиятта. 4 жолу дуа кылган, андай деп айткан акым жок. Пайгамбарыбыздын атына жала жаппа. 10 жолу кыл, 20 жолу кыл, мейли. Бирок пайгамбарыбыз кылды деп айтпа. Буйрук берди деп айтпа. Түшүндүңүзбү? Ошондой дей турган болсо эмне болуп калат экен? Бул бидат болуп калат. Жөн алымдарыбыздын тажрыйбасынан, алымдарыбыз улуу адам Орто Азияда ошондой 3, кээ бир жерлерде 4, кээ бир жерде 5 дуа кылып келген. Мейли. Ошонун деңгээлинде турса мейли. Бирок пайгамбарыбыз кылган, пайгамбарыбыз айткан дегенден бул эле эмес, маселелер толтура. Ошон жерден кичине этияттап неме кылышыбыз керек да. Түшүндүңбү? Анын үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кем эмес, ашык эмес, толук дин алып келип таштап кеткен. Бардыгына. Убакытта болуп калды окшойт. Кыскасы айтканда, мына сөз менен бүтүрөйүн. Ушул
улуу дария, бейиштеги дарыянын аты Каусар. Анда көптөгөн жакшылык бар. Анын кадырын Алла Тааладан башка эч ким билбейт. Ошол көптөгөн жакшылыктан бейиш ээлерине жакшылыктар таркайт дейт. Бейиш ээлерине берекелер таркайт. Өздөрүнүн мартабалары, даражаларына жараша. Жана ошол жерден түбөлүктүү, үзгүлтүксүз, эч качан өчпөгөн, түгөнбөгөн келип турат, ушунун аты Каусар дейт. Хайры касир деп. Демек ушундай деп түшүнөйлү тургандар, Каусар деген сөздүн мааниси хайры касир, көп жакшылык. Экинчиси пайгамбарыбыз эмне деп атат? Нахр. Ал болсо бейиштеги дария. Демек бейиштин ушундай Алла Таала пайгамбарыбызга берген ушундай дария көлмө экен, анда эсеби жок жакшылык, бейиштиктердин өздөрү мартабаларына жараша жакшылыктар, берекелер ошодон таркап турат экен да. Жакшылыктар, берекелер эмне болот экен? Ошодон таркап турат деген мына маани. Алла Таалам тоофик берсин.